Лейлек районунун Кулунду айылында ички иштер кызматкерлери Ленин атындагы орто мектебинин окуучулары менен жолугушуу өткөрдү. Иш-чара Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин жаш дебатчылар долбоорунун алкагында уюштурулган. Андагы максат мектеп окуучуларын бардык мыйзам тартиптерин так сактоого үйрөтүү менен башкаларга да жол көрсөтүүгө үндөйт. Саамалыктан Кенен алдыдагы материалда. Биздин иш-чарабыздын негизги максаты бул ошол коомчулукта болуп жаткан ар түрдүү жол кырсыктардын алдын алуу. Кулунду айылында Ленин атындагы орто мектептин администрациясына жана окуучуларына ички иштер кызматынын кызматкерлери жана Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин өкүлдөрү жол кооптуулугун алдын алуу жана кырсыктарды болтурбоо боюнча чаралар тууралуу маалымат жыйын өткөрүштү. Анда окуучулардан түзүлгөн милициянын жаш тескөөчүлөрүнүн жол коопсуздугун камсыздоого көмөктөшүүсүндөгү жана укук мыйзам бузуулардын алдын алууга иш-аракеттери тууралуу айтылып, жол коопсуздугу коомчулукта маанилүү көйгөй экени белгиленди. Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесине биз 2023-2024 жылы окуу жылында кошулганбыз. Анын негизинде дебаттык клубда биз балдар менен бирге катышып, дебаттык турнирлерге катышканбыз. Анын негизинде социалдык долбоор жазып, окуучулар менен биргеликте 500 долларлык грант тутуп, мектебибиз үчүн түстүү принтер жана балдар үчүн милициянын жаш тескөөчүлөрү үчүн атайын форма алдык. Бул долбоордун алкагында аталган мектеп чоң суммадагы грант жеңип, техникалык жабдыктарды сатып алууга жетишкен. Бул социалдык маселе бир гана жаш өспүрүмдөргө эмес, айдоочу же жөө жүргүнчүлөр арасында да маанилүү. Анткени жол кырсыктары жаш курак тандабайт жана убактысы белгисиз кабылышы мүмкүн. Мындан улам милициянын жаш жардамчылары маек кызматкерлери менен биргеликте айдоочуларга жол коопсуздугу тууралуу эскертме каттарын таркатып түшүндүрүү иштерин практикалык түрдө жүргүзүштү. Владимир Ильич Ленин атындагы окуучулар менен жана маек кызматкерлери менен биз жол эрежелерин үйрөндүк. Бизге өтө таасирдүү сабак болду. Мен ойлойм, дагы көптөгөн иш-чараларды үйрөнөбүз деп, бизге бул иш-чара өтө жакты. Белгилей кетсек, жаш дебатчылар долбоору быйыл алгачкы ишин баштаган, бирок ага карабастан облустун бардык район шаарларында окуучулар, студенттердин катышуусу менен коомчулуктагы социалдык көйгөй жараткан маселелер тууралуу бир топ алгылыктуу иштерди алып барууда. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар. Сиздер менен биз кызматташууга дайым даярбыз и кызыктарбыз. Дайыма окууңуздарда, ишиңиздерде ийгилик болсун. Рахмат сиздерге.